Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орунду Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Көкбөрү Ошко бара жаткан жарандарды сабаган шектүүлөрдүн жакындары чогулду. Таласта кырмалган 5 жаранын жакындарынын видеосу тарады. Алар кырмалгандарды үй камагына чыгарууну суранышып, кечирим сурашты. 1 сентябрга караган түнү социалдык тармактарда белгисиз жарандарды оштуктар бул жолдон өтпөй калат деп коркутуп жаткан видео тасма тараган. Видеодо беттери кан болгон жарандарды Ош облусундагы Көкбөрү оюнунун аягында болгон чатакты себеп кылып коркутуп жатканын көрүүгө болот. Аталган факты Талас облустук ички иштер башкармалыгына катталып, териштирүү башталган. Окуяга тийиштүү жарандар аныкталган. Видеодо беттери кан болуп турган 4 жаран Ош облустун тургундары жана Volkswagen Golf үлгүсүндөгү унаа менен Орусиядан чыгып, Казакстанга өтүп, Талас Сусамыр жолу аркылуу Ош облусуна бара жатканы аныкталган. 1 сентябрь күнү жарандарды коркутуп, сабоого шектүүлөр кармалып, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Алар Талас облусунун 1995-жылы туулган 5 тургуну экендиги аныкталган. Аталган факты боюнча 330 берене рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты араздашууну козутуу менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалган. Булак Серепкежи. Москвада ондогон авиакаттам убактылуу токтотулду. Москвада 3 сентябрга караган түнү ондогон авиакаттам убактылуу токтотулду. ТАСС агенттигинин маалыматына караганда 23 каттам боюнча учуу болгон жок, 19-нун убактысы өзгөртүлдү. Саат 12:26-га карата Внуково аэропортунда 6 рейс токтотулуп, 5-өө башка убакытка калганы, Шереметьевода 6 каттам кармалып жатканы, ал эми Домодедовода 17 каттам боюнча учуу болбогону, дагы 8-нин убактысы белгисиз болуп турганы кабарланды. Мунун себеби эмнеден экени расмий айтыла элек. Өткөн айда да Орусиянын борборунда бир нече жолу учак каттамдары токтотулганда, буга Москвага жасалган дрондор чабуулу себеп экени айтылган. Анда каттамдар токтоп, учактарды убактылуу башка аэродромдорго жайгаштырышкан. 2022 жылдын февралында Украинага кол салган Орусия азыркыга чейин бул өлкөгө чабуулдарын токтото элек. Миңдеген украин жараны жана аскери каза болуп, миллиондогон адам үй жайынан айрылып, өлкө ичинде жана чет жактарда качкын болуп жүрөт. Орус бийлиги Украинанын аскердик гана объектилерин бутага алып жатканын айтууда. Булак Азаттык. Мадумаровдун камалышы. Ички иштер министрлиги расмий билдирүү таратты. Ички иштер министрлиги Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровго карата козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат берди. Маалымдалгандай, министрликтин тергөө кызматы тарабынан жогорку кызматтагы адамдардын мамлекетке чыккынчылык кылуу фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мадумаров Адахан Кимсенбаевич кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлганы айтылды. Эскерде кетсек, кечээ 2 сентябрда эл өкүлү Адахан Мадумаров ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ушул эле күнү ага карата Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан 24 октябрга чейин камакка алуу чечими кабыл алынган. Тергөө иштери улантылууда. Булак Суперкежи. Экономика министри. Эми Кыргызстанды тышкы карызын айтып эч ким коркута албайт. Мындай пикирин өлкөнүн экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Токмок шаарында эгемендүүлүк майрамы белгиленип жаткан учурда айткан. Ал 2018-2020 жылдары Токмок шаарынын мэри болгон. Амангелдиев ондогон жылдары бою кагаз бетинде эле жазылып турган ири долбоорлор акыркы 2 жылда ишке ашканын белгилеген. Кумтөр гени кайтарылды. Мурда биз анын пайдасынын 10% гана алсак, азыр 100% алабыз. Бул 1,5 миллиард доллар. Өндүрүш үзгүлтүксүз иштеп жатат. Улуттук банкта 50 тоннадан ашык алтын бар. Эми бизди эч ким тышкы карыз менен коркута албайт деген ал. Министр өлкөнүн экономикасы калыптана баштады деп эсептейт. Ал буга маянанын жогорулашы, инвестиция агымынын көбөйүшү, жумушсуздуктун азайышы жана ишкердик тармагынын өнүгүүсү далил экендигин билдирди.
Айта кетсек, ушул жылдын март айына карата республиканын мамлекеттик карызы 5,6 миллиард долларды түзгөн. Анын ичинен 4,5 миллиарды тышкы карыз. Бийлик өлкөнүн тышкы карызды мөөнөтүнөн мурда жаап салуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин билдирген. Бирок мындайда кошумча пайыздар менен төлөөгө туура келгендиктен мамлекетке пайдасыз болуп каларын, андыктан белгиленген мөөнөттө төлөө туура экендигин түшүндүргөн. Булак Спутник Кежи. Россия бүгүн биринчи жолу Японияны жеңгенин расмий белгилеп жатат. Бүгүн Россия биринчи жолу Японияны жеңген күнүн расмий белгилеп жатат. Бул тууралуу Спутник Ближнее зарубежье телеграм-каналы билдирип видео жарыялады. 24-июнь күнү РФ президенти Владимир Путин 3-сентябрды Россиянын милитаристтик Япониянын үстүнөн жеңишке жеткен күн катары белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгон. СССРдин Японияга каршы согушуу чечими 1945-жылы союздаштардын Ялта конференциясында кабыл алынган. Советтер Союзу Курил аралдарын Түштүк Сахалинди кайтарып алуусу керек эле. 9 августта СССР өз милдетин аткарып, Японияга согуш жарыялайт. 23 күн ичинде япондор 84 000 жоокери менен офицеринен ажырап, 640 000 туткундалган. 1945-жылдын 2-сентябрында Япониянын капитуляциясы жөнүндө актыга кол коюлуп, 3-сентябрь Советтер Союзу Япониянын үстүнөн жеңишке жеткен күн деп жарыяланган. Москва менен Токио тынчтык келишимине ушул кезге чейин кол коё элек. 2022 жыл Япониянын антироссиялык санкция киргизүүсүнөн улам. РФ Тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавров Россия бул маселе боюнча бардык сүйлөшүүлөрдү токтото турганын билдирген. Булак Спутник Кежи.